Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Океймуз каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Баарыңыздарга кутман кеч каалайлы. Мына ушул күндүн калган бөлүгүн, тактап айтканда ушул кечтин калган бөлүгүн биз менен өткөрсөңүздөр, сөзсүз түрдө жандуу үнүңүздөргө музыкалык чыгармаларды тартуулап жана сонун биздин жылдыздуу конокторубуз келип калды. Алар менен маектешебиз. Демек, биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар, баарыңыздар менен биргеликте бололу деп турган учурубуз. Ал эми бул саатта Айпира Адамкулова кызмат кылам. 60 мүнөт аралыгында сиздерге сонун маалыматтарды беребиз жана ошондой эле биздин коноктор менен болгон маекти сиздерге тартуулайбыз. Ак жолдо үзөңгүлөш бололу. Сиздер да бизге байланышка келсеңиздер болот. 97 50 05 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары 97 50 05 706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Ал эми сиздерди күттүрбөй бүгүнкү келген конокторубузду тааныштырып өтөлү. Акыркы учурда Кыргыз эстрадасына эң мыкты топ келди. Бул Музаман тобу. Алардын солисттери Алымкул Мамырбай уулу, Токмергенов Тариел жана ошондой эле Аксай Мухамбет уулу. Кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Эл журт менен амандашабыңыздар. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргыз элим. Барсыңарбы? Кудай элексиңерби? Ооба, азыр уктатпайбыз, ырдайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө баарыңыздарды биздин каналда болууну чакырып өтөлү. Көптөн бери бере албай жүргөн суроолоруңуздар бар боло турган болсо, сөзсүз түрдө бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Азыр Океймуз каналы сиздер үчүн гана кызмат кылып аткан учуру. Ал эми ага чейин мен өзүмдүн суроолорумду бере берейин. Деги эле Музаман тобунун түзүлгөнүнө 5 жыл болуп калган экен. 5 жыл аралыгында сиздер эмнеге жетиштиңиздер? 5 жыл аралыгында жогорку билимде болдук. Не кылдык да? Көп эле нерсе кылдык. Баягы биздин көп элдер алды көп жаңылыктарды билбей калышы мүмкүн. Конкурстарга барды, жакшы жетишкендиктер болду. Ыр жаздырып атабыз, клип тарттырып атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы эле жетишкендиктерибиз бар 5 жылдын ичинде. Анан дагы иштеп атабыз ошол. Ал эми ушул көрүүчүлөр тараптан дагы бул учурга чейин сиздерди келет деген атайын анонстор кеткенде сиздерге суроолорубуз аябай көп дешти эле. Биз көрүүчүлөрүбүздү күтөлү, сиздерге суроолорду беришсин дейли. Ал эми кийинки суроо мындай болсун. Деги эле Музаман эмнени түшүндүрөт? Аты өзгөчө жана бул атты ким алып чыккан, сиздерди кимдер түзгөн? Музаман деген айтып эле атат. Музыканын заманы аман деген сөз. Музаман деген сөз чыккан. 3 сөздөн бир сөз чыккан. Ырамандын ырчуулуу деген манас эпосунан каарман бар манас эпосунда ошондон алынган Ыраман деген аттан алынган да бул. Жылдызбек деген бир жакын досубуз ошол сунуштаган Ыраман деп. Анан аны кичине азыркы заманбап тилге ылайыктап ырды музыка кылып койгонбуз да. Муза кылып Музаман деп койгонбуз. Ошол музыканын заманы аман деген. Ал эми сиздер кантип биригип калгансыздар? Мына ушул кызык болот. Биз окуу жайды бүтүп, орто мектепти бүткөн соң каяка тапшырабыз деп атып эле, үчөөбүз кеңешип каяка тапшыралы депти. Бир мектепте окуп Чынында ушундай болгон, Жок, 3 жерлик эмес да. Алымкул Таластан болот, мен Чүйдөн, Аксайбек болсо Нарындан болот. Биз Бүйсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик азыркы университет, анда институт болчу. 2008-жылы ошол жерге тапшырганбыз. Үчөөбүз 3 башка эле факультетте окуганбыз. Музыка жагында Алымкул экөөбүз бир группада окуганбыз. Анан ошол жерде жолдош болуп, общежитияда чогуу жашаганбыз. Чогуу жүрүп, анан Шамшыбек Өтөбаевдин Ата журт деген ырын жаздырып, ошол ырды жаздырып туруп, съемкага ЛТРге барып, эң биринчи жолу көтөрүп алып дискти. Болбой калды. Декабрь келип калды. Декабрь жакын калды. Ушул туура 5 жыл мурун жаңы жылдык көгүлтүр отко барып, үчөөбүз беребиз. 20-декабрда болчу. Анда дагы элдин баары тең ырдап бүтүп, биз башында эле барып отуруп, съемкада билесиң, кечке кол чап десе, чын жүрөктөн кол чап, ушундай отуруп, анан дискибиз окубай калып, шашып ушуп, такси менен алып келип отуруп, ырдап туруп кеттик.
Анан телевидение эмне кылат? Монтаж жасап анан бизге чалат. Силер эмне үчөөңөрдүн фамилияңарды жазып коесузбу же силер кимсиңер, үчөөңөр триосуңарбы же группасыңарбы дегенде, ошондо анан биз ойлондук да, чын эле эмне үчөөбүз фамилиясы жазып койсунбу, эмне кылсын деп, анан группа бололу деген ой келип, ошол себептен группа болуп калдык да. Ошол Атажурт Шамшыбек Өтөбаевдин орнундагы Алык Оспоновдун Атажурт деген ыр биздин группа болушубузга түздөн төсөбөл болду да. Ошол биринчи фундаменти десем болот. Андан кийин көпүрлөр жазылды демек. Андан ары чыга баштадылар. Группа болгон соң болду да. Аябай бир ай сайын бирден чыгара бербейбиз. Ушу 5 жылда 5 жыл болот эмне деп кой. 5 жылда 5 жыл чыгардык. Ичине. 5 десек аябай аз болуп калат. Эми бир 10дон ашкырыбыз бар азыр. Бирок эл тааныганы 5 ыр элдин алдында ырдалып жүрөт, 5тен көбөлөр ырдалып жүрөт. Жакшы. Анда эмесе Музаман тобу кантип сүрөткө түшөт болду экен? Бардык көрүүчүлөрүбүз менен биз Кей-фото рубрикасынан көрөт экенбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, андан кийин түз эфирден көрүшөбүз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Биз болсо Кефир программасын улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо Кей-фото рубрикасын көрүп алдык. Бул рубрикадан кийин суроо бергим келип атат. Деги эле сүрөткө түшкөндү жактырабызбы? Тартса жактырабыз. Көчө биз деген фотосессия кылбадык кадимкидей. Ошол сүрөттөр болгондо жакшы болмок экен. Кадимкидей кылдык да анан. Бирок эми сүрөткө жакшы элебиз. Көйлө сүрөттөр бар, тиякта болсо бияктан кадимкидей, азыркы заманбап селфиге өтпөдүкпү. Ошол сыяктуу эле көп жерден эле түшүп жүрөбүз. Жакшы жерлер болсо жакшы жерлерге түшүп кетебиз. Эми ушундай сыяктуу болот дегенде болобу? Дагы башкачыларын алып келбей экенбиз, сонун сүрөттөр кызыктуу аябай күлө турган анан биз. Буюрса кийинки эфирде болот. Ишеничтебиз. Мен СМС билдирүүлөр жаңыртып койсом, саламатсыздарбы, сиздерге кааларым дагы көп ийгиликтерди дейт. Жеңем Рыскүл сиңди Мадинайдын туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы. Сураныч аябай күтүп жатышат сиздерди. Жана эң алгачкы ырыңарды аткарып бергилечи деп аркылай деген көрүүчүбүздөн келиптир. Жеңем Рыскүл сиңдим Адинай. Жеңеси Рыскүл эже жеңе. Жеңе кандайсызды койбойсуз? Туулган күнүңүз менен. Адинай туулган күнүң менен көп жашап бактылуу болуңуздар. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Кудай берген жашашалы. Каалайбыз. Мына ушул каалоолорго биз дагы кошулалы дагы сиздерден гүлдеси катары ыр сунаалы. Каалайбыз. Биз сага бакыт каалайбыз. Биз сага бакыт каалайбыз. Биз сага бакыт каалайбыз. Биз сизге тынчтык каалайбыз. Биз сизге тынчтык каалайбыз. Биз сизге тынчтык каалайбыз.
Биз сизге тынчтык, сүйүү, ынтымак, көп акча, жакшы жакшы баарын каалайбыз деп. Эң сонун мына ушундай каалоо тилектер дагы ыр түрүндө болуп кетти десек болот. Салам Кемус дейт, конокторго суроо, канча жаштасыңар, чыгармачылык ийгилик деген экен. Ушул жашка келгенде элечи. Ушундай иштериңизге ийгилик каалайбыз. Мен аябай эле чоң кишилер деп ойлошот негизичи биз. Гүлүк аттай каптадым, качпадым. Кезиң менден жашырып качпадым. 25 жаш сен үйүмдүн коногу. Кенен олтур саат карап шашпагын. 25 сүйүп багып ышкан кез, сезим гүлдөп сересине чыккан кез. Ысык кез, оттой кез, темир үйчү чоктой кез, тагдыр ташың өйдө кулап турган кез. 25 Азаматсыздар, мынакей ар бир суроого ыр менен жооп берип отурушат Музаман тобу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, балким алдыңкы мүнөттөрдө 1 саат аралыгында ырдатабыз, балким сиздерден мыкты суроолор келсе. Андыктан бул жердеги сиздер жазган билдирүүлөрдүн эң оригиналдуусу жана кызыктуусу гана эфирден жаңыртам. Ошондуктан сиздин СМС билдирүү окулуп калыш үчүн сиз кызыктуу СМС билдирүү жазышыңыз керек, ардактуу телекөрүүчү. Ал эми менин суроолоруман сырткары көрүүчүлөр тараптан видео суроо бар экен. Мына ошол видео суроону көрөлү. Андан кийин сөз түрдө жооп алып беребиз. Анда барыбыз көрсөк. Саламатсыздарбы, Музаман тобу. Сиздерге бир суроом бар. Сиздерди музыкадан башка эмне байланыштырып турат? Чоң рахмат сизге, ардактуу телекөрүүчү. Жакшы сурооңуз үчүн эми жооп алалы. Музыкадан башка биз 14 бала шеринелешпиз, анын ичинде үчөөбүз барыбыз. Андан башка футболду чогуу ойнойбуз, бассейнге чогуу барабыз. Бизди байланыштырат, той байланыштырат, күзүндө той топур көп. Волейбол ойнойбуз. Андан тышкары институт искусствода чогуу иштейбиз. Ошонун баардыгы эле көп нерсе байланыштырат. Күнү түнү эле соткалар байланыштырат. СМСтер, WhatsApp'та бир группадабыз. Аба байланыштырат. Аба байланыштырат, транспорттар байланыштырат, көп нерсе байланыштырат бизди. Түшүнүктүү. Демек дайыма чогусуздар, Сиздерге окшогон эфирлер, телевидениялар байланыштырат. эл менен байланыштырып турабыз, Түшүнүктүү. Мына ошонун баары байланыштырат экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Деги эле Кыргызстандын ичинде дейли, баягы жеке ырчыларга караганда топтор азыраак. Сиздер кайсыл топтор менен баягы биргелешип иштешип көрдүңүздөр эле жана кайсыл топту өзүңүзгө атаандаш катары көрөсүздөр? Биз атаандаш деп чыгармачыл адамдарды атаандаш деп эч качан антип бөлүп көрбөйбүз. Негизи баягы айтып коюшат го, атаандашың болбосо өспөйсүң, атаандаш деген болуш керек, конкуренция деп коет го баягы. Бизде Кыргызстанда атаандашчы топтор болгондо аз элебиз да биз. Саналуу эле топпуз анан. Бирибизге атаандашып, бирибизди жаман көрүп, достош эле жүрөбүз. Биз дос катары эле баардык топтор менен, баардык чыгармачыл адамдар барып туруп экөөбүз атаандашпыз деп. Жарыштык деп туруп. Баардык чыгармачыл адамдар менен атаандашпай эле ынтымакта чогуу чаран эле иш кылабыз. Топ болгондо чогуу бир иш алып барганга кайсы иш алып баргансыңар дегенде, биз ырчы топ группалар менен иш алып барган эмеспиз, эч кандай иш мамиле болгон эмес, болгону доспуз. Андан тышкары театр, Дем театры чоң бир топто, алар 17 киши. Дем театры менен биз Дем театрынын канча концертинде чогуу сопровождение кылып, концертте чогуу концерттерди бергенбиз. Биргеликте, Биргеликте. Түшүнүктүү. Ал эми сиздер топто баягы жеке ырчы катары чыгып ырдаса да болобу, же үчөөңүздөр дайыма Музаман бир жерде ырдашы керекпи? Кандай талаптар бар?
Музаман эмгек сиңиргенчеби же элдин көңүлүнө толугу менен кулпунуна толгон чактабы, атаандашка сиз айткандай атаандаш калбай калган чактабы чогурдаганга аракет кылабыз. Өмүр бою чогурдайбыз, биз ушундай алдыга максат койгонбуз. Андан тышкары жеке өзүнчө чыгып, мен Музаман болуп сырдабай калдым деген андай бизде жок. Каалаган жерге ырдай берсе болот, ырдап берсең десе ырдай беребиз. Балки Музаман тобуна дагы жигиттерди кошолуу деген ойлор барбы? Андай ой жок. Анын үчүн биз менен 5 жыл жашаш керек, 5 жыл окуш керек. Бизге чыдабайт го дейм. Анан да эмне кылыш керек? Ошон Анан күнүгө биз жана шерине берине баарына катышыш керек да. Чыды болбой калат го андай. Бири мисалы үчөөбүз мисалы 1-курстан бери 2008-жылдан бери аябай мындай ачка токто көрдүк. Жок, окуп калыпкы студенттик учурда ушундай кызыктуу. Көтөрүп алып кеттиң концертке кечиккен бойдон, ошонун баарын көрүп келбей туруп анан бирөөнү кошуп алсак 5 жыл болгондон кийин болбой калат го. Анан дагы Акча бөлүшкөндө да 3 кишиге бөлүнүп кетип ас болуп калабы. кылык мүнөзүн дагы билиш керек да. Демек, сиздер бири-бириңиздерди мүнөзүңүздөрдү баардык жагынан сиңирип калгансыздар, Негизи группа болгондон кийин аябай группа менен жүрүш кыйын да. Ар кимдин ар кандай кыял жоругу бар. Анан бул бири-биринин кыял жоругун түшүнгөн адам иштешип кете албаса, көп эле көрүп атсаңыздар керек, көп группалар чачырап кетип атышат. Ошон үчүн бул дагы бирөөнү кошуп алып анан кайра чыгарып деген бул оюнчук эмес да. Түшүнүктүү. Азыр маегибизде дагы улантабыз. Бизде болсо жарнамалык турмөк бар экен. Ошол тынууга кезек берсек, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Эми бүгүнкү студиябыздын коноктору Музаман тобу бар. Демек, суроолорду күтүп атабыз. Сиздер тараптан кызыктуу суроолорду мына ушул жерден чаңырталы деп турган учурубуз. Алардын катарында мындай билдирүүлөр бар экен. Салам, кийимиз кандайсыздар дейт, үй бүлөлүк абалыңыздар тууралуу айтып бериңиздерчи деген экен. Аягы 18 менен бүткөн абонент. Баштасак. Сен баштасыз. Аксайбек экөөбүз, мен өзүм айтайын. Сен өзүң айттың, мен эмне айтып атасың? Мен өзүм айтам. Мен үй бүлөлүк абалым, үй бүлөм бар. Бир кыздын атасымын. Нардын күйөө болосумун. Ошол бир кызым 5 ай болот. Кызың атын, келинчегиң? Аялымдын аты Динара. Кызымдын аты Айбике. Аларга салам. Менин атым Алымкул. Түшүнүктүү. Сиз? Мен бойдокмун дедим. Үйлөнө элекмин. 25-темин. Үйлөнүш керек. Кыздар керек деп коесуз. Чалгылады. Номер чыгып бер. Мен дагы бойдокмун. Алымкулга окшош эле. Экөөбүз аралыгыбыз 1 ай үйлөнгөнбүз. Менден эртерээк үйлөнүп, мен андан кийин үйлөнүп, Кудай буюрса мен да кыздуу болдум. Болсун. Жакын арада 1 ай 1 жума болуп калды, Кудай буюрса. Бешикбоңуз бек болсун дейли. Аты Даткайым, кызымдын аты Даткайым. Ошол жубайымдын аты Айчүрөк. Ошол дружно, мирно жашап атабыз. Жакшы экен. Бул жакта болсо кийинки билдирүү салам кийимиз жана Музаман дейт. Үнүңөр абдан сонун. Суроом сиздерге спонсоруңар барбы? Неге сахнадан көп көрүнбөйсүздөр? Бойдоксуңарбы? Индира деген көрүүчүбүздөн келиптир. Индира. Бойдокмун. Кандайсың деп коесуң? Сахнадан көрүш, телевизор карап отуруш керекпи? Отуруш керек бо дейм, көрүш үчүн. Негизи Баягы көбүнчө көрүүчүлөрүбүз эфирлерде укпай калганда, көбүнчө ушул съемкалар болгондо катышпай калган учурларда көрүнбөй калган үчүн алар ушинтип сурай беришет. Бирок чыгармачылыкта сиздердин иштеп атканыңыздар туурасында маалыматы жок болгондуктан алар балким ушундай эфирлерди көрбөй калып жатышкандар. Негизи Кудай буюрса мына концерттер эми башталып атат күзүндө. Шайлоодон кийин буюрса концерттер башталды. Эми жакшыларда көрүп турасыздар. Жакында концерт беребиз, келиңиздер. Аябай кечке көрөсүздөр. Кудай буюрса. Ушул концерт бар. Ушул айдын
28-inde, ноябрдын 28-inde Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында саат 6:30 Музаман тобунун Тушо кесүү концерти биринчи жолу Бишкекте өтөт. Кудай буйруса. Кудай буйруса ошол концертке жалпы кыргыз элин чакырабыз. Жакшы. Реклама биринчи жолу айтып атабыз силерге. Биринчи жолу да. Ошол жанагы жаскан кыз ошондо көрүп атчы бизди. Келчи, аябай 500 сом аябай бизге. Келе кой кел. Жаның ала кел, балдарды ала кел. Жакшы. Ал эми спонсоруңар барбы деп сурап өттү эле. Чынында ар бир чыгармачылык адам үчүн бул нерсе дагы көйгөйлүү нерсе десек болот. Балким сиздерди колдогон инсандар бардыр. Бизди колдоп, мына силерге акча, мына силердин костюмуңар, мына силердин ырыңарды мен жастырдым, мына сахнаны даярдап койдум деген бизде андай спонсор чынын айтыш керек жок. Биз биринчиден өзүбүз аракет кылабыз. Ар бир нерсеге жетишиштин максатында. Анан экинчиден кичине колдоо көрсөткөн, бизде жок болуп калганда, бизге керек болуп калганда колдоо көрсөткөн ата-эне бар. Байке, тайке дегендер бар. Тууган урук бар, өзүбүздүн күчүбүз. Жакшы, салам Кеймус, ырчылар кайсы музыкалык аспаптарды ойной алышат дейт? Музыкалык аспапта профессионалдуу түрдө бир дагы аспапта чагып, ошону түп тамырына жеткирип инструменталисттердей ойной албайбыз. Бирок кармаган гитарабыз болобу, комузубуз болобу, анча-мынча эл катары кыңкылдатып ойногон колдон келет. Бир отурушта отуруп, чертип койгонго бар да. Баягы гитара мен гитара чертем дегенден кийин ал гитараны билиш керек да. Мүмкүн классика чертип берчи десе, отуруп классика чертип берип, классика болот. Могу чыгарман деп рок десе чертип бериш керек. Негизи биздин кесибибиз инструменталист болбогондон кийин биз үстүртөдөн билебиз кичине чертип ырдап. Бирок мен мыкты чертем деп айта албайм да, мисалы. Биз мыкты черте албайбыз, анча-мынча чертебиз. Түшүндүк. Оюңуздарды себеби дегенде ошол ар бир аспапты чертип атканда, ошонун ар бир ийне жибине чейин билиш керек дегенди ойлоп атасыздар. Ал эми кээ бирөөлөр баягы бир ырды ырдап коюп мен чертем дегендер. Эмне бар да? Жок, бир эмес. Үйрөтө калчымы, черте калайын дегенде. Бир эмес. Макул, кийинки билдирүүнү окуйм. Салам Кеймус, сиздерге ден соолук ишиңерге ийгилик дейт. Аябай шайыр отурасыздар, ар дайым ушундай маанайда жүрөсүздөр дейт. Үйдө кандай атасыздар, жубай же ушундай эле маанайда жүрөсүздөрбү? Нуркумардан дейт. Мен сиздерди жакшы көрөм, рахмат дейт. Чоң рахмат. Биз да сизди жакшы көрөбүз мындан кийин. Сиз жаскандан кийин жакшы туруңуз. Билдик да, азыр билдик да. Бизди жакшы көргөн адамдарды биз да жакшы көрөбүз. Үй бүлөдө кандай атасыңар деди? Кандай атасыздар жана жубайсыздар? Өзүңүздөр элестетип көрсөңүз, үй бүлөдө жалаң артисттер жашаса кандай ата болот? Мен келинчегим өзү актриса. Быйыл 4-курста окуп атат. Үй бүлөдө деле ушундай. Кээде аябай жумуштан чарчаганда башкача болуп калат. Кабактар түйүлүп, эчтеке жактырбай. Бирок азырынча анчалык баягы эми азыр мурдагыдай эмес да. Мурда көп болчу эле го, мас болуп келип алып, үйүн чаңгытып, ондай ал заман өттү. Азыр адамдардын психологиясы башка. Кудайга шүгүр, үйдө деле ушундай эле жакшынакай шайырышатман. Чыгып, жакшы да. Зыңк жүрөм дечи. Зыңк. Сиздерге чоң рахмат. Азыр болсо Музаман тобунун жакшы бир музыкалык чыгармасына кезек берет экенбиз. Тактап айтканда клип көрөбүз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул чыгарманы ар бириңиздерге арнайбыз. Чын жүрөктөн чексиз мээрим менен кабыл алыңыздар.
çarpılır. Azabındı öz moynuma alayım, iz karayın toktoy turçu atacur, iz karayın toktoy turçu atacur. Yazda başka ciltimisin abayla, köpke turvas mobul turgan sur bulur. Bir dertindi öz boynuma alayım, sen oruma men oruyun atacur, sen oruma men oruyun atacur, sen oruma men oruyun atacur. Жазда башка желтимесин абайла, көпкө турбас могул турган сур булур. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруга мен оруюн атажур, сен оруга мен оруюн атажур, sen oruga men oruyun atacur. Ата журт аталышындагы бул чыгарма Музаман тобунун аткаруусунда болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми сиздер көрүп жаткан кефир программасы. Бүгүнкү студиябызда ушул ырчы жигиттер отурушат. Демек, суроолорду күтүп аткан учурубуз бизде дагы 30 мүнөттүк убакыт бар. Демек, бул убакыттарды бекер коротпойлу, көптөгөн суроолорго жооп алууга шашылалы. Ал эми билдирүүлөргө назар салса, кандайсыздар Айпериже, салам Музаман тобу дейт. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм, өнүңүздөргө береке. Ар дайым бар болуңуздар, сиздер менен сыймыктанам. Урматым менен Рыскүл деген көрүүчүбүздөн келиптир. Алейкум ассалам, Рыскүл эже. Кийинки билдирүүлөрдү окуй берели. Байкелерге ийгилик, сиздердин жашооңуздарда эң кызыктуу окуяларды айтып бериңиздерчи. Айнурка деген көрүүчүбүздөн келиптир. Кутмандуу кечиңиздер менен дейт. Ортодогу байкеге суроо берейин дедим эле. Атыңыз ким жана сүйлөшкөн кызыңыз барбы дейт. Бали, жооп бер. Номерин берип коңузчу ушу. WhatsApp'тан келди. Атым Тариел Токбергенов. Жалгыз жашайм деп кой. Сүйлөшкөн кызым учурда жок. Боло элек сүйлөшкөн кызым тетиги мектепте окуган бойдон эле ошол бойдон эле кыздар менен сүйлөшкөнгө убакыт жок болуп жүрөт окшойбуз да. Бирок мындай кыздар менен сүйлөшкөндү билем, сүйлөшүп калам. Жакшы, кийинки билдирүүлөр ортодогу байке жакшынакай экен, сиз деген экен, ийгилик каалайбыз дептир. Жаңы уялып. Музаман тобу, силерге кааларым ырдаганыңар сахна болсун, чөнтөгүңөрдө акча болсун, өмүрүңүз узун болсун, жегениңер жүзүн болсун, ай сайын ай чыксын. Тукумуңар бай чыксын деген экен. Рахмат, сизге да ушунун баарын каалайбыз. Салам Музаман тобу дейт, жубайларыңыздар кайненелерине кандай келин дейт. Сонун суроо экен. Ооба. Кандай келин? Кайненелердин камырынан деп коет. Маны Жооп бериңиздер. билбейм, мен угушумча Апаңыздар айтса жакшы болмок, апамдар айтса, апабыз айтса жакшы болмок да, бирок биз айта албайбыз да. Орто деп кое бергиле. Орто деп коет. Жакшы эле деп коет. Негизи
Мисалы үчүн меники, мисалы үчүн бир жумада, 2 жумада үйгө барып турабыз да. Мамилелерин байкаганда мындай күнүгө чалышып билешип, жакшы эле мамиле. Анан үйгө барганда эле кандайдыр сонун эле мен апам келинчегимди кызымдай көрүп эле ушундай жакшы эле мамиле. Анан мен чыгып кеткенде эле Кийинки билдирүүнү окуйм. Салам, Кеймус Музаман тобундагы байкелерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Булбулда жанган үнүңүздөр эч качан өчпөсүн деп Бегимайдан көрүүчүбүздөн келиптир. Качан концерт коесуздар деген экен, аны жогоруда айттык. Үй-бүлөңөр жөнүндө ноябрда коебуз. Кыргыз драма театрына дагы айтып үй-бүлөңүздөр жөнүндө дагы жооп алганбыз. Салам, Музаман тобунун жигиттери дейт, ата мекенди коргоп кызмат кылган билиңер дейт. Аз деле кызмат кылып атабыз. Кызматтабыз азыр деле. Мамлекеттик чек ара кызматында иштейбиз. Чек араларды Кайтарабыз. карап атабыз, чыңдап атабыз. Биздин ырларыбыз менен ошол жоокерлер патриоттук дух алып жүрүшөт. Биздин асалыбыз бар. Кийинкиси, Музаман сиздердин ырларыңарды жакшы көрүп угам дейт. Махабатым кайдасың деген ырыңарды ырдап бергилечи деген экен. Ырдап беребиз. Бир аздан кийин ырдаталы. Кийинки СМСтер жигиттердин үндөрүнө бали дейт. Клип кайсы жерден тартылган, өздөрү кайсы жерибиздин кулундары болот дейт. Мен Таластан болом. Мен Тарел Чүйдөн болом. Мен Аббаслык болом, Токмоктон чоң. Долонун ашуусунан тартылган клип. Чүй Толордон тартылган ата журт. Азыр клип жөнүндө сурап атпы? Кубакыдан тартылган. Киребиштен, суу сакталыштан. Ар жерден жакшы жерлерден алганбыз да. Чылык жаман Чилде жактан суук жерден тартып келгенбиз. Жогоруда эфирден сырткары дагы аябай суук учуруна тартылганын айттыңыздар. Баягы ар бир жакшы жерлерди, кооз жерлерди тандап отуруп тарткан экенсиздер. Деги эле кызыктуу окуялар ошол суук эле эсиңиздерде калдыбы же башкасы дагы барбы? Вертолеттин шамалына биздин бир доосу кулап калганда ошол аябай кызык болду. Аябай эле кызык экен. Аябай шашып, вертолетко чуркап түшүп уже кеткен атабыз да анан. Дүйсөн деген жакын досторубуз. Анан аркабызда келаткан, мен аркамда келатканда чуркап анан вертолет жүрүп турат да, монтип анан тоодобуз карда тизеден кар чуркап келип вертолетке кирип кетиш керек да. Келатам бир маалда тиги чуркай албай калды, уже шамалы түртүп атыпчы. Туруп анан кулап калат да. Ана жерде күлгөнгө деле ал жок болчу, бирок анан кийин өлө эстеп күлгөнбүз да. Жакшы. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, эфир артындагы жана клип тартылган учурлардагы арттагы баягы биз көрбөгөн кызыктуу окуялар мындан көп экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сиздер тараптан келген билдирүүлөрдү окусак, Музаман тобу дейт, сиздердин клибиңиздерге тартылсак болобу дейт. Чынында клипте бул учурга чейин сиздер тарткан клиптерден ушинтип кастингдер болуп, ушундай учурлар болду беле? Негизи биз бир эле ырыбызга кыздарды тартканбыз, анан алдагы Неудачно болду. Кыздар тартылгандабы? Негизи биз тарта турган кыздарыбыз ошол күнү бошобой калганбы? Айтор ошо келбей калып, анан биз көчөдөн издеп, көчөдөн баардыгын арендага алып койгонбуз, анан көчөдөн издеп тартканбыз. Сүрөткө тарта коюп. Бирок эми кийинки клиптерде сөзсүз түрдө кастинг кылабыз. Ансыз болбойт экен да. Демек, балким атайын жарнамалык түрмөктөр жана социалдык тармактардан айтылып калышы мүмкүн, Ошол жактарды карап туруңуз, эгерде клипке тартылууну каалап турсаңыз. Шайыр жигиттер экенсиңер, дайыма ушундай болгула, алга жигиттер, алга деген экен. Аягы 41 бүткөн абонент. Алымкул алдыда келе жаткан жентек тоюң ийгиликтүү өтсүн, кубаныч Грозныйдан дейт. Рахмат. Таныштар. Сен да телевизор көрөсүң. Кийинки СМС, жубайларыңар менен клип тартайын деген оюңар барбы? Өз тоюңарда башка ырчыларды жалдадыңар беле? Жана неге шаңдуу ырларыңар жок дейт. Неге жок шаңдуу? Неге жок, ырдап берели? Эмне, кайра жазып көрсөң?
өз тойлорубузда деген ырчыларды эмнеге жалдайбыз? Жүн эле конок болуп кечкиле деп эле конокко чакырабыз. Ошондой ойдо эле суроо берип атышат. Ушундай эле анан жалдап, ырдатып. Баягы көрүүчүлөр баягы маданияттуу ар бир сөздү адабий тилде жазуудан көбүрөөк качып турушат. Ошондуктан ушундай эле кабыл алсаңыздар болот, башка ырчыларды да чакырасыздар деген ойдо. Сөзсүз түрдө себептегенде биздин чөйрөбүздүн баардыгы ошол эле шерин элештерди атпайсызбы? Ошолордун баардыгы да чыгармачылык чөйрөдөгү ырчы, актер, алып баруучу ушундай таланттуу адамдардын чөйрөсүнөн баардыгы. Ошон үчүн биз алар келет, ырдап берет, кошумчасын да берет да. Жакшы экен. Ал эми биринчи суроо калып калды. Жубайларыңыздар менен кеңеш аркылуу деген оюңуздар барбы деген. Негизи ой болгон, Ой болгон жакшы. Биз жаңы акыркы ырларыбыздын бири түшүнбөдүм Балким деген. ошол болуп калабы ошол сценарий. Түшүнбөдүм деген ыр болчу да. Ошол ырга биз ошол сценарийни ойлонгонбуз. Кудай буйрса, ишке ашып калса, оюбуз бар бирок. Ал жерде Тарел Бойдок болот, как главный ролдо болот. Сыздаган жер болот. Түшүнүктүү. Мына ушул пландардын баары. Ырларыбыз бар. Ооба, бар. Эмнеге жок деди, бар деп койсо айтып Бар. Түшүнүктүү. Мына ушул пландардын баары орун алсын дейли. Ал эми азыр болсо дагы бир музыкалык чыгармага кезек беребиз. Музаман тобунун аткаруусунда болсун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Атама деп аталат. Ketilsem kayra bölödüm, kemisem ayga sürödüm. Balam dep kağatardayım, balana taza жүрөгүм. Ата сен бийик асманым, ата сен бүтпөс дастан. Чындыкты туудай тутункан, чыйралта сөзүн айткан. Төбөмдө жанган жылдызым, төрүмө конгон ырысым. Өмүрүм жайган ак өргөм, өзүңсүз кайдан жылысың. Ата сен бийик асманым, о ата сен бүтпөс дастан. Чындыкты туудай тотункан, чыйралта тезиң баскан.
Жашоодогу тирегибиз дагы, жөлөгүбүз дагы мына ошол биздин аталар болот экен. Аталарыбыз ар дайым бар болсун дейли дагы. Бул жакта болсо ушуга байланыштуу билдирүү келиптир. Саламатсыздарбы Кеймуз жана Музаман тобу дейт. Атама клибин көрдүк, анда менин агайым Сагынбек агайды тартыпсыңар. А бул ыр Сагынбек агайдын ырыбы дейт. Албетте. Сөзү Эсангул Ибраевдики, обон ошо Сагынбек агайдын Сагынбек агайга таандык. Анан автордун өзүн тартканбыз да. Ошон үчүн аябай жакшы ойноп берген. Кийинки билдирүү Тарел Байке дейт, келечектеги жубайыңызды кандай болушун каалайсыз деген экен. Өлдү бияк. Келечекте жубайымдын жакшы болушун каалайм, ден соолукта болушун каалайм, экөөбүз көпкө ынтымакта жашаганыбызды каалайм. Көп бала төрөп беришин каалайм. Акылдуу болушун каалайм. Ата-энеге кайрымдуу болушун каалайм. Көп баспа дегенде баспай кал, бас дегенде басып, отур дегенде отуруп, тур дегенде турганын каалайм. Кандай болсун каалайсың десе кагазга чыкпайсың онда. Жакшы, кийинки билдирүүлөр саламатсыздарбы Музаман дейт, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма жакшыларды аткарып жүрөңүздөр деген экен, аягы 25 миң бүткөн абонент. Мындай каалоо тилектер өтө көп келди, анын баарын эфирден окуганга жетишпей калдык. Чынында бул саат аралыгында сиздерге 500гө жакын СМС билдирүү келди. Суроолорду балким эфирден сырткары жооп берип калаттырбыз. Ал эми мына ушул саатта берилген суроолор ушулар гана болуп калды. Эми эфир аяга келип калды. Сиздерди ырдаталы. Кайсы чыгарманы аткарабыз? Жана Тарел сүйүп калган бир кыз сурап атып келем, махаббатын ырдап. Сүйүп калган деген. Ошолорду ырдап берели. Жакшы болот. Тагдырдын таштак жолунда таш кезип барам алсырап, бактысыздардын торунда камалдым жаным кансырап. Жаштыкка салып жаңылсам, түшүнүп неге сезбедим? Сүйгө отсуз чагылсам, баркыма жетпедим. Үмүткө салып жанымды, күйүткө байлап салдыңбы? Агызып жашымды, махаббатым кайдасың, кайда? Кабарыңды айтчы мага, жалгыздыкка татыдымбы? Асыл кечим келичи кайрам, таң аткандан күн батканча, тажабай мен күттүм канча, махаббатым алдадыңбы? Жете албадым айлаганча, бактысыздын арманынча. Чоң рахмат, эң сонун аткаруу болду. Махаббатым деген аталыштагы чыгарма бул Музаман тобунун аткаруусунда болду, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ал анда дайыма махаббат орун алып турсун дейли дагы, сиздерге эркин микрофон берели. Бардык кыргыз элине жакшы маанай кылайбыз, түнүңөр бейпил болсун, кыш келатат, көмүр алыңыздар, жакшы жылуулангыла, ошол кыштан аман эсен чыгып кетели. Бардык кыргыз элине бейпил түн каалайбыз. Ар бир инсандын жүрөгүндө кубаныч жашасын, токчулук болсун, элибизде тынчтык болсун, мамлекетибиз өнүгүп өссүн, чыгармачыл адамдарда ар дайым чыгармачылыгы бийик болсун, ар бир адамдын ишинде ийгилик болсун, тынчтык каалайбыз. Барыңыздарга терең ыраазычылык, ошол Кеймуздун жалпы жааматына, ошол биздин эфирибизди аябай супсак кылбай, жакшы суроолорду берип турган сиздерге дагы рахмат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, баарыңыздарды алдыдагы жаңылыктарыбыз менен дагы бөлүшөбүз, Кудай буйруса дагы эфирде жолугушабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, терең ыраазычылык сизге дагы. Анан
бизге дагы. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Дайыма ушундай сонун чыгармаларды аткарып жүрө бериңиздер дейли. Чыгармачылык бийиктиктерде багындырыңыздар. Кыргызстандагы эң алдыңкы топтордун катарын толуктап, кыргыз элин башка өлкөлөргө таанып жүрө бериңиздер дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү эфир программасынын коноктору Музаман тобу болду. Ал эми алып баруучулук кызматта Айпир Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Ар бир күндү азыктеп, керемет жашоого умтулуп туралы.